Саламатсыздарбы урматтуу YouTube каналымдын жалпы көрүүчүлөрү. Өзүңүздөр билгендей 17 январь күнү кыргыз эстрада ырчысы Бегимай Бекбоева арабыздан кетти. Бул жалпы өнөр адамдары үчүн, кыргыз эли үчүн мына ушундай таланттуу кызды жоготуу абдан оор жоготуу болду. Бегимай тең тушубуз болчу, баарыбыздын аябай баарыбыз кайгырып турабыз. Мына ушул Бегимайды эскерүү үчүн ал кандай адам эле, кандай ырчы эле, кандай устат болчу, ошол тууралуу бүгүн биз кеп куруу үчүн студиябызга Бегимайдын көп жылдык курбусу Назира Канайбекова жана ошондой эле окуучусу Рамис Талайбековду чакырдык. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Алдыда айтып өткөндөй, Бегимайды жоготуу бул абдан мындай түшүбүзгө кирбей турган нерсе болду, абдан өкүнүчтүү болду. Кайгыңарды тең бөлүшөбүз. Разы болсун. Назира, Бегимайдын көп жылдан бери чогуу жүрдүң, баягы экранга же элге таанылбасаң дагы ошол Бегимай менен көп жыл чогуу иштештиң, чогуу жашап дагы жүрдүңөр дегендей. Бул кабар аябай кимден уктуңар жана мындай элестете албай турган кабар болду да. Биз Бегимай менен 2006-жылы таанышкан экенбиз. 9-класс болчу ал, мен 10-класс болчумун. Ошол жылдан бери курбу эмес, бир туугандай деле болуп калдык. Анан чогуу иштешип баштаганыбыз бул Жаңыл эже менен Токтор байке эки ажырым жолго түшүп, анан концерт гастролдорго чыкканга Бегимай чакырып, ошол жылдардан бери иштешип калдык. Бир 5-6 жылдай чогуу иштеп, кантта үйдө чогуу жашачубуз. Анан бул суук кабарды 17 январь күнү таң атпай эле мага ошо курбум чалды, телефон Салтанат. Ошондон уктум. Анан уккан кулакка ишенбей эле мен сиңдисине чалдым, бир тууган Айнурага чалып айланышканда ошо Бегимайдан айрылып калдык деп ошо кабарды уктум. Рамис, анда окуучусу экенсиң, Бегимай менен кайсы жылы чогуу иштешип баштадыңар? Мен кайсы жылы 2009 жылдан бери анан 6 жыл иштештик. Кудайга шүгүр. Чогуу иштедиңер, гастролго чыгып, Чогуу иштедик. Бирок мамилеңер бүгүнкү күнгө чейин жакын болчу. Өтө жакын. Анткени мен аябай эркек, бир тууганым жок, 2 кыз да. Айнура менен ушу Бегимай анан мен эркек, иним жок. Сен мен бир туугандай болуп калдың. Арадан бир жыл өткөндөн кийин мен ырдайм деп келдим элем. 5-6 жыл чогуу иштедиңерби деп тактап аткандын себеби көрүүчүлөр комментарий калтырышы мүмкүн. 5-6 жыл чогуу иштесе эле жакын болуп калабы экен, анан жакшы билип калабы экен депчи. 5-6 жыл эле чогуу иштеп, анан ушул күнгө чейин мамилеңер жакын, багы бир туугандай болуп жүргөн турбайсыңбы деп ошого тактап атканым да. Эми буну мындай бизди бир аз тааныган эл, адамдар, инсандар билбесе, карапайым адамдарга сиз айткандай 6 жылда, 5 жылда жакын болуп калабы деген нерсе башка. Бул ал үчүн менин ички дүйнөм менен Бегимайдын ички дүйнөсүн билиш керек да. Анан ошондо гана чынында жакын экен деп биз эч качан урушкан жокпуз, талашкан жокпуз. Токтор байке менен дагы, Бегимай эже менен дагы. Анан мен чынында инисиндей көрчү. Бөбөгүм деп мени өп жыттап, качып баратсам да ошо аркаман кубалап келип алып, ушул өпкүлөп жакшы көрчү эле да. Маалымат булактарына Бегимай Бекбоева жүрөк оорусунан каза болду деп тарады. Анан ушундай оорусу менен ооруп жүргөнүн мурда эле билчү белеңер? Жүрөгү ооручу эле башта эле? Жүрөк ооруганы бул эми чындыкка ооручу. Валерьянка иччү. Эми баягы биз иштеп жүргөндө аябай деле мындай көп деле ооручу эмес. Бара оору айыктырбаса күчөйт экен да. Именно жүрөгүм ооруп атат деп көрүнгөн жок ошол. Көрүнсө балким бул нерсе болбойт беле, дары иччү, валерьянка ичпи, өз алдынча эле жок. Больницага көрүнгөн жок да. Бул ал ордон дагы чынында негизи эле өзү больницага барып же элементарно баш ооруса дагы дары ичкен жан эмес,
көп дары ичип ичпей эле мындай эле айыгабыз деп баягы тамак ичип аркы берки мындай эле дарыланчу эле да. Туруштук берчү ооруга, аябай туруштук берчү. Анан бирок бул эмесине дагы чынында таасир берди окшойт. Жана нетро менен немечи, флеш. Нитрону көп иччи, баягы түнкүсүн уктабай эле жүрө берет болчу да. Уктабайт түнкүсүн, негизи эле уктачу эмес. Анан ошо нитро флешти аябай жакшы көрчү, ошону көп иччү да. Балким ошо жүрөгүнө. Энергетикалык суусундук, жашоо шарты кайсыл жакта болот деле, анан сен акыркы учурда Найзира сага суроо, качан байланыштыңар эле, эмне жөнүндө кеп курдуңар эле? Акыркы жолу байланышканыбыз октябрь айы болчу. 2022 жыл. 2022 жылдын октябрь айы, бир 20-лары же жетпей, 20-ларына жетпей ошо телефондон байланыштык. Акыркы сүйлөшүүбүз ошол болду. Мен Токмокто болчумун. Мени Бишкекке чакырды. Акыркы сүйлөшкөнүбүз ошол болду да. Жолугушууга чакырды, бирок келе албай калдым. Ошо эң акыркы сүйлөшкөнүм ошол октябрь болду. Жашоо шарты болсо азыркы учурда Бишкекте болчу, 1-2 жыл болуп калды. Баягы Эмирханды төрөгөндөн кийин эле Бишкекке көчүп келди. Жашоо шарты буга чейин Кантта болчу. Кантта өзүнүн 5 комнат үйү бар. Бул көп азыр окуп атам комментарийлерде мындай бара турган жери жок беле, кароосуз калды беле дегенде комментарийлер айтылып атат. Жок, андай эмес. Жаңыл эже менен Токторбай экөө эки ажырым жолго түшкөнүнө 5-6 жыл болуп калды. Жаңыл эже келип, чет өлкөдө Италиядан келип, баягы сотко заявление жазып, документально экөө ажырашкан. Андан кийин ошо Бегимай менен Айнура жалгыз жүрбөңүз, баягы сиз да үйлөнүңүз деп ошо Токторбайкеге сунуш киргизип, Токторбайке үйлөнгөн. Анан ошо үйлөнгөн кетип атып дагы Бегимайга баягы сиңдиси Айнура турмуш курган, анын өзүнүн жашоосу бар. Анан Канттагы 5 комнат үйдү Токторбайке Бегимайга каттатып, жаздырып, өзүнүн машинасын дагы Бегимайга таштап кеткен эле. Анан Бегимай баягы көп иштери Бишкекте болгонуна байланыштуу бул жака Бишкектен квартира снимать этип, квартирада жашачу баласы менен. Ошол. Кароосуз чынында калган эмес. Бардык жакта мындай карап келгенде Жаңыл эже деле жардам берип жүргөн экен убагында. Мен Жаңыл эженин жардам берген чынында көргөн жокмун. Бирок элден эле угуп атам да. Токторбайке жакшы жардам берди. Бардыгыбыз тең. Жеке эле бунун Назира эже деле мына группада иштеген да башка да балдар кыздар бар эле. Бирок эң көбү мен иштедим да. Алар да жардам берди. Бардыгыбыз тең сахналаш достору да жардам берди. Бул биринчи. Өзүнүн жашаган үйү 2-3 комната үйү, сонун үйү бар болчу. Анан биринчи, экинчиси комментарийлерден окудум мен. Токторбайке үйлөнүп алып, ошо ушундай жазып атат. Таштап кетиптир депчи. Эми Токторбайке үйлөнүп таштап кеткенде бул киши ушунчалык бир акылсыз же болбосо бир мындай кайдыгер караган киши эмес. Анан айтып атышат, ошо папасы менен байланышы жок беле, карабай кеткенби деп. Жок, Токторбайке аябай жакшы жардам берчү. Токторбайкенин азыркы жубайы дагы Бегимай менен жакшы тааныш. Кантка келип эле жүрчү, Бегимай алардын үйүнө барып, жакшы эле катташып жүрүшчү. Акыркы күнгө чейин эле Токторбайке каралашып, небересине келип, катташып эле жүрүшөт. Негизи мамилелери жакшы. Ошол Бегимайга ар тараптан да сокку болду деп атабыз да, алдыда кадр сыртында да сөз болду, ооруду депчи. Ал убакта ким жанында болду? Ооруп, башынан операция болду дедик го. Жама деп коет. Мен ал эже менен деле кийин таанышып калдым. Мына ошол эже да жакшы билет. Жанында ошол эже да ошол моменттерде, ошол учурларда жанында болгон. Мен дагы болгом. Больницага барып, шишигин алдырып, жакшы эле болуп калган. Анан дагы ушундай суроо жаралып жатат. Бегимай өзү деле интервью берген учурунда айтыптыр, өкүнгөнүбүз бир убакта атасы менен энеси ажырашып кеткенде энебизди тоюбузга чакырбай койдук эле, сиңдисинин тоюна айтып аткан болуш керек ал убакта. Анан бирок кийин жарашты, мен энемди кечирдим деп дагы айтып жүрдү эле. Эми убагында эки кызы тең Токторбайкенин. Эки кызы тең Токторбайке менен калган да. Анан Жаңыл эже кетип калган. Чынында
Бегим айжа ошол учурда тарынса тарынып жүргөн чынында сүйлөшпөй. Эми аны өзү деле интервью бербеди беле. Андан кийин кайра элдешкен. Элдеш керек туура. Эми ал энеси да. Эми ата эненин эки жак айрым жолго түшүш кимге эле сокку болбосун. Чынында ойлонду, кысталды. Бир эмеси да бар. Папа не болду ушу менен деген дагы сөзү бар эле да Бегим айжа. Мен азыр эстедим. Элдешпейсиңерби дегенчи. Адам жашап жүргөндө бул жашоодо түбөлүк жашачудай эле сезилип, жүрө беребиз мындай маани деле бербейбиз аны. Бегим айга ушинтип көз өтүп кеткенден кийин силердин аттин кылып калган учурларыңар болдубу? Мен эң эле өкүнгөн нерсем ошол эң акыркы чалуусун чалып чакырганына келе албай калдым, токмокто болуп. Өкүнгөнүм ошол эле, келсем болмок, жолуксам болмок деген. Октябрь айында мага дагы чалган. Мен ошол кезде башка да иштерим бар эле. Такыр бошой албай аткам. Бирок числосун билбей атам канчасы экенин. Мага мындай деп чалды эле да. Рамиз канттагы үйдү сатып, Бишкектен үй алып берчи, жардам бер ошол боюнча деп жанан Токтор байке менен дагы сүйлөшүп, кеңешип, анан кандай жардам бере алабыз, эми тигил үйдү сразу эле биз сата калып эле киши дагы ала калбайт мисалычы. Анан башка да үй караштырып, кичине убакыт керек экен Бегим айжа, бир аз мен да эртең бүрсүгүнүзгө барайын, жолугайын. Анан такташып отуруп бир сүйлөшөлү десем макул бүгүн мага дагы бир бул эле эмес шекиле, мага да бир келип кетчи, сенде сөздөрүң бар эле деди да. Анан өкүнгөнүм мага эмне ошол үйдөн башка дагы эмне сөз айтмак экен деп мага. Алдыда айтып атасыңар, октябрда акыркы жолу сүйлөштүк эле деп, андан бери 3 ай убакыт өтүптүр. Андан кийин жолуккан деле, байланышкан деле жок белеңер. Ооба, ар кимдин жашоо шарты. Мен азыр ошол учурда Токмокто жашап атам. Анан эч кандай бир байланышканга мүмкүнчүлүк болгон жок. Жана айтып атпаймынбы, бир өкүнүчтүү ошол эмне суроону бермек. Мен азыр дагы ойлонуп кеттим да, ошо турмушка чыккам демек беле, же турмушка чыгайын деп атам демек беле, ошонусу мен менен ушундай нерселерди өтө разговорный иштерди өтө кеңешчү эле да. Анан ошентип айтмак окшойт деп койдум. Бирок мен ошол турмушка чыкты деп уккам. Анан бир чалсам телефон баласынын атасынан кийинки турмушу болуп атат. Экинчиси болуп атат. Ошол телефон өчүп калды беле же албай койду беле, айтор ушундай болгон да. Акыркы сапарга Кочкордо узатыптыңар? Акыркы сапарда Кочкорго, Кочкор район Акжар айылында ушу Токтор байке туулуп өскөн. Токтор байке туулуп өскөн. Айылда коюлду, жерге берилди, жаназасына катыштык. Киши аябай көп болду. Ортодо жана сахналаш досторунан дагы баратко деп мен көп эле ойлогом чынындачы. Анан бул убакка чейин Бегим айжа көп эле ырчыларга муну жана Самат дагы айтып өттү. Көп ырчыларга бекер деле, гонорар менен деле көп барып жардам берип, поддержка катары концерттерине, тойлорго деле барып жүргөн. Анан бирок мында элге көрүнүп калгандан кийин эл деле мындай карап турсаң сүйлөнөт экен да. Карашат экен, кана ырчылардан кимдер келди деп нар жакта, аял жактар жакта болгондо мен ал жактарды эме ала алган жокмун, бирок эркектер жакта жүрүп, эки жакта чуркап жүргөндө жардам берип жүрдүк да. Ушундай сөздөрдү да угуп калдык, кеп кылышты чынында. Анан ошол Дайыр, Самат, Илгиз, Манас, Манастын мамашасы барды. Бегим ай мен жанында жүрүп билем, канчасы дос болчу, тааныш болчу, көбүнө гастролдорго барчу Бегим ай. Концерттеринен суранабы, негизи эле Бегим ай гастролду аябай сүйчү да. Кимдин кандай күнбү түн чалабы, мен гастролго барышым керек десе барып берип кой. Киши табылбай калганда да Бегим айдан суранса, Бегим ай эч качан жок дечү эмес. Барчы гастролго.
Анан ошо көп келет го деп ойлогом мен дагы. Анан тилекке каршы андай болгон жок. Эң ошо өкүнүчтүүсү келген жок да эч ким. Акыркы сапарга узатуу зыйнатында жаңыл эже келди. Жаңыл эжени күтүп калдык ошонто. Италияда болчу. 18 түнкү саат 2:30 конуп Бишкекке конду. Анан эртемен саат 9:00 Кочкорго келип калды Акжарга. 19 январда ошо акыркы сапарга узатуу зыйнатында отурду. Жаңыл эже келди, катышты. Апасы менен таарынышып кеткенден кийин эле апасы чет өлкөдө жүрүп калды же Кыргызстанга бир учурда келгенде ошол убакта жарашып чогуу жүрүштүбү ошондо? Жок, ал учурда деле таарынышып жүрүштү. Учурда деле таарынышып жүрдү. Телефондон экөө элдешкен. Телефондон элдешип багы Бегмайга экөө байланышып жүрдү. Анан ошол элдешкенден кийин бири-бирин көрүшкөнгө жетишкен жок да. Багы эмне болду, эмне менен ооруду, качан каза болду деп айтып кайгырганыбыз менен Бегмайды кайрып ала албайбыз. Билебиз, Бегмай менен аралашып чогуу бир аз жүрүп калсак да аябай тамаша көй, ак көңүл, ичинде кири жок ушундай сонун адам эле. Эми ошол Бегмай менен чогуу жүргөндөгү гастролдогу окуяларыңардан эстесек кандай болот? Мен сөзүңүзгө аралашып жана бир өкүнүчтүү нерсе деп кетпедиңизби? Мен өкүнгөнүм ушул Бегмай эже менен бир дуэт ырдабай калыптырмын да. Ошону чынында ыр жаздырбай калыптырбыз. Бир өкүнүч ошол да же эмне себептен жаздырган эмеспиз? Мен азыркыга чейин ойлоном да. Анан бирок азыр ойлоп атам ошол өзү репертуарындагы ырлардан бир ырдасамбы дегенчи, жакшы ырынан тандап ошол эле Токторбай менен кеңешип, кайсыларын ырдасак экенбиз деп. Анан ошолорун ырдагым келип жүрөт. Гастролдогу окуялардан башкары мындай Бегмай чындыгында кичинекейинен эле сахнада жүрүп ал убакта ырчылар деле көп жок эмес беле, жаш ырчыларчы. Анан бирок мындай такыр байкаган эмесмин да Бегмайдын мындай жылдыз оорусу менен ооруганын же көчөдө эле жетелешип эле жүрөр эмес белеңер. Бир жерге жолуксак деле кайра жөө эле кетип калып каткырып күлүп элечи. Анан мен жылдыз эле мени азыр эл көрсө эмне дейт деген мындай нерсеси жок болчу Бегмайдын, абдан жөнөкөй болчу, Бул менен негизи атанын тарбиясы да. Ошол себептен болуш керек, Жөнөкөй болгула деп көп айтчу да. Жөнөкөй болсоңор, өсөсүңөр. Силерди чыгарып аткан эл болот. Эгер элде жок болсо, жалпы эле ошол ырчыларда бизде жок болот дечү да. Ойлоп көрсөң чынында ошондой болчу экен. Эми Бегмай эженин мындай күлкүлүү жактарын айта келсек, ха-ха деп коет го. Аябай өтө көп да. Аны эстеп отурсак эми өзүнө тиешелүү бир сөздөрү дагы бар болчу, Өзүнө тиешелүү сөздөрү да бар. Аны өзү ошо шоу бизнесте жүргөн жакын достору, курбулары деле билсе керек. Эдиреңдеп, оркойбочу деп. Оркойбочу деген мындай башкача сөздөр таап болчу. Немече айтканда жаргондору башкача болчу аныкы. Өтө бир башкача болчу. Кээде мындай бирөөнү өзүнүн оюн жеткириш үчүн суу ташып же болбосо бир жактарга машина бузулуп калат айтор ушундай эмелер болот го. Кое турсаң, азыр кое турчу деп. Ошо сөзүн айтып бүтмөйүнчө кылып аткан ишиңди токтотушуң керек. Каратып алып кое турбайсыңбы деп ошондой алып сүйлөчү эле. Анан актрисалык өнөрү күч болчу, куудулдук жагы аябай ошол эле Дайырды, Асель эжени негизи эле шоу бизнестеги көп жакындагылар билет болуш керек. Өзүндөй кылып турачу да, үнү менен дагы. Гастролдо жүргөн адамдар зериктирчү эмес чынында. Күнүгө эле гастроль боло бербейт. Кээ бирки учурларда үйдө болобуз, анан үй жумуштарында баарыбыз бөлүштүрүп алат болчубуз. Бегмай үй жыйнаганды жакшы көрөт, аябай. Перестановка кылып, аябай. Үй жыйнаганды Бегмайга өткөрүп берчүбүз. Бирибиз суу ташып, бирибиз кир жууп, бирибиз тамак жасап, анан анда дагы кандай кылганыңды билбей каласың да. Шаң күлкү, ошо Бегмай күлдүрүп атып эле бат эле өтүп кетчү да ал нерсе деле. Чыгармачылыгы жөнүндө айтканда, бир убакта аябай катуу иштеп барып кайра солгундай түштү да чыгармачылыгы. Жаштайынан чыгармачылыкта жүрүп, балким өзү чарчадыбы? Жок, Бегмай чарчадым деген нерсени такыр билчү эмес да. Ушундай гастролду сүйчү. Багы бизде кышта гана токтоп калчу, жаз келгенде эле уже жөнөчүбүз.
Кыргызстандын жети башты кыдырып гастролду аябай сүйөт болчу, сахнаны аябай сүйөт болчу. Анан чарчадым деген нерсени билчү дагы эмес да, ал чытытынып иштеп, солгундап калганы бул ошо балалуу болду, турмушка чыкты, балалуу болду. Ошол учурда гана кичине солгундап калды окшойт. Жакшы ырларды жаздырам, клиптерди тарттырам деген жакшы ойлор бар эле. Мен бир ойлонгонум эми баягы канча сүйлөсөк дагы, кандай айтсак дагы баягы Бегим айжа бул жашоодон кош айтышты. Бар артка кайрып ала албайбыз да. Анан мен азыр ойлонгонум, өкүнгөнүм ошол Бегим айжанын баласы Эмирхан канчасында дедиңиз? 3-кө чыгат. 22 мартта. 22 мартта мен ошо Эмирханга ушундай эмемин да, мындай. Жаштайынан бала жетим калыш бул өтө оор жоготуу болду да бул балагачы. Ошо уулу тууралуу сөз болуп калды. Анан уулунун атасы Бегим ай кайтыш болгондо андан кабар угулдубу, мындай дайыны билиндиби? Силер ал адамды тааныйсыңар да, эл көрүүчүлөр, карапайым эл билбесе дагы силер билесиңер ал адам ким экенин. Аны Эмирхандын атасын тааныйбыз. Ал учурда чет жакта, Москвада. Баласынан кабар алып, телефондо сүйлөштүрүп турушкандарын көрчүмүн. Анан ушул акыркы учурларда жок болуп кеткен да. Анан бул кабарды эми интернет булактарынан кабар угулса керек. Жакшынакай жүрүп эле турмушка чыкты деп атпайм мен, ал кезде Анталияда болчумун деп. Ал жезде деп кое берейинчи эми. Ырдачев турбай. Ырдачев экен, мен ал кишини чынында тааныбайт экенмин. Көп жардам бериптир. Муну өзүнүн жакын досу бар, таанышы, тең тушу. Ошол кишиден деле уккам. Анан бирок неге мындай ошончолук ушундай даражага таштап кетти? Эмне себептен ортодо бир тупо эле мындай эле жок болуп кеттиптир да. Ошончолук ырас жардам бериптир, клипин тарттырыптыр, акчасын акчадай бериптир. Айтор колунан келишинче. Тарттырганда дагы Бегим ай баш аягына чейин жүрдү, клип бүтүрүп берди. Сиз билесиз да? Ооба, ошо клип чыккандан кийин эле бир жарым айдай жүрдү да, андан кийин жок болуп кетти да ошол. Жоголуп кеткени, дайынын билгизбей жоголуп кеткени деле Бегим айга канча? Бегим айнын ал кезде боюнда болгон. Ооба. Ошолда бир удар болду да, ошолда бир сокку болду да чынында. Ушуну менен эфирибизди жыйынтык кылсак туура болот окшойт. Бардык нерсени баягы мындай эмне болду эле, анан кантип эле деп ошол нерсени козгогондой болбойлу. Бегим айды эскерип коюу биздин милдет эле. Ошол канчалык деңгээлде азыр эшикке ашты. Эми көрүүчүлөр дагы мындай сын комментарий жазбасын суранабыз. Убагында каяк элеңер, же жардам берип аттыңар беле, же ушул эфир үчүн эле, хайп үчүн эле келдиңерби деген сураныч, мындай комментарийлер болбойт деген ишеничтебиз. Бул эфирдин максаты ушул ар бир жакындарыбыз жаныбызда жүргөндө баалай билсек деген эле ниетибиз бар. Келип бергениңер үчүн чоң рахмат айтабыз силерге дагы. Силерге да чоң рахмат. Жана азыр айтып өтпөдүңүзбү? Комментарий, жаман комментарий болбакачы чын ошондойлор аябай көп болуп атат да. Мага деле чалып атышат. Сен эмне кылып жүрдүң элең деп эми. Ушул нерсени жазаардын алдында ойлонуп, биз такыр эле мындай сырт карап далыбызды салып кеткен эмеспиз. Баардык достору, сахналаштары, ошол эле ата-энеси баардыгыбыз колубуздан келишинче карап, жардамыбызды берип, колуна кол, бутуна бут болуп жүрдүк бул убакка чейин. Анан нар жакта билбей туруп сөз кылуудан алысыраак бололу. Жардамдын эң жакшысы ушул болуш керек, Рамиспай. Элге жарыялабай же бирөөгө милдет кылбай тынч гана жардам берген ошол эң жакшы жардам болуш керек. Анан силерге дагы чындыгында да абдан чоң жоготуу болду. Кайгыңарды тең бөлүшөбүз. Эмесе кийинки эфирлерден жолукканча саламатта туруңуздар.